Улантабыз достор, бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштырабыз. Көп жылдардан бери ушу жетекчилик кызматтарда эмгектенип келген жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, Сүлүктүү шаарынын ардактуу атуулу Анара Сарымсакова эжебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Рахмат, саламатсыздарбы? Кутман таңыңар менен силердин дагы. Ушак болсун. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Алгачкы эле сурообуз мындай болсун. Сиз ушу көп тармактарда иштептирсиз, жетекчи болуп. Анан кийин ушу мыкты жетекчи болуш үчүн адамда кандай сапаттар керек? Жетекчи болуш үчүн өзүң биринчи так болуш керек. Ошо жумушка тик караш керек. Иштеген эмгекчилер менен жакшы мамиле түзүш керек. Ошондо гана бир ийгиликке жетишесиң. Аларга жакшы мамиледе болуш керек деп атпайсызбы? Кантип жакшы мамиледе болуш керек? Жылуу сөз, жылуу мамиле, жакшы сүйлөсөң жүрөгүң дайыма эзилип, тааныбаган адамга дагы жакшы көз карашта болосуң, ошондой сыяктуу. Жакшы, анан аябай бажырайып жашынакай болуп келиптирсиз. Мындай жылуу сөз айткым келип атат сизге. Сиз аябай сұлуусуз. Рахмат, рахмат. Бул чын эле ошондой. Анан кийин ошо сизди кайсыл тармактарда иштедиңиз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен ошо Сүлүктүү шаарында 35 жыл кызмат кылдым. Аялдар кеңешинде иштедим 13 жыл ашык. Акыркы жылдары 10 жылдан ашык ЗАГС башчылыгы болуп иштедим. Сүлүктүү шаарында Чолпон акционердик коому бар. Ошонун төрайымы болуп, жетекчи болуп иштедим. Канча жыл иштедиңиз? 98-жылы ошо акционерлер коому тарабынан дайындалган. 13 жылга чейин иштедим. Шаардык депутат болуп иштедим. Мынакей канча деген кызматтарды атаптырсыз, бирок баары бир деген баягы жүрөгүңүз чыгармачылыкты талап кылат, чыгармачылыкты эңсеп, кайра эле чыгармачылыкка киришип атасыз, толугу менен же. Алдыда чыгармачылык жаатында пландар барбы? Бар. Ошо 13-жылдан баштап ушу шаарга көбүрөөк каттай турган болдум. Негизинен Сүлүктүү шаарында жашайбыз. Анан мамлекетке түнү күнү тынбай, чарчабай, жүгүрүп татыктуу кызмат кылдым деп айта алам. Анан жашоодо өзүң үчүн дагы ушу Кудай берген бир үндү дагы элдин керегине жаратайын деп анан 2 жылдан бери ырдап жүрөм. Жакшы, баягы Роза Аманова эжекебиз айтканда, ушу ырчылык, өнөр бул ар бир адамга эле бериле бербейт, ошо Алла Таалам дагы тандап берет экен депчи. Анан ушул өнөрдү канчалык бассаң деле, баягы ийнени капка ката албайсың деген сыяктуу, баскан сайын ушундай бир күнү болбосо бир күнү тээп чыгат экен. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктарыңыз болот? Кандай чармаларды иштеп элге тартуулайын деп жүрөсүз? Негизинен 80-жылы республикалык кароо сынагы болуп, мен ошол ыркеседе Атайдын бул жаштарга деген ыры менен лауреат болгом. Андан кийин деле мен маданият тармагында дагы иштедим, ушу жарым ставка менен 79-жылдан 97-жылга чейин үзгүлтүксүз. Эми мынагу Сүлүктүү шаары алыс жайланышканына байланыштуу, ал кездерде муну жакынга чейин эле артисттер ал жакта болгон эмес. Ушу Баткен областы, Лейлек району, Сүлүктүү шаары ушу Анара Сарымсакованы артист катары кабыл алып калышкан. Мероприятие, кандай иш-чара болбосун, кандай концерт болбосун, маарекелер болбосун, менсиз өткөн эмес. Азыркы жаштар ушу жакындан бери пайда болушу урдашып атат. Мен өзүм чыгармачылыгымда азыр бир 2 клипти жараттым. Дагы мындан ары дагы музыканттар менен, обончулар менен биргеликте жакшы чыгармаларды тартуулайын деген оюм бар. Биз дагы күтөбүз. Анда сизден бир жаңылуу музыкалык чыгарманы сураналы жалпы көрүүчүлөр үчүн. Урматтуу достор, башка каналга отурулбай туруңуздар. Сиздер үчүн Анара эжекебизден бир жагымдуу чыгарма болот. Бир нече көз ирмемден кийин.